Бүгүнкү күндө ушул уруш согуш болуп талкаланган жерлердин биринде атасы менен баласы жолдо баратат экен. Жолдо басып баратса, жанагы үйлөр бузулуп, адам басканга жол жок экен. Анан баласы жолдун жакшы жерин издеп, кыйналбайын деп, жанагы көчөлөрдүн арасында жолдун жакшы жерин издеп баратса, атасы айтыптыр: "Балам" деп, "Уулум, адамдарга ошол баса турган жолдун жакшы жерин бергин дагы өзүң бир аз кыйынчылык болсо дагы жолдун ошол кыйынчылык жерин тандагын" деп. "Неге атаке" десе, "Балам, бүгүнкү күндө биздин адамдарга бере турган акчабыз дагы жок, садака кыла турган бир ишибиз дагы, жакшылыгыбыз дагы жок болуп жатат. Бирок колубуздан келген нерсе ушул жолдо баратканда болсо дагы жолдун жакшысыны башка адамга берип, ушул жерден сооп табып калайлык" деп баласына айткан экен. Урматтуу бир туугандар, ушундай сооп издей турган болсок, бизге мүмкүнчүлүк өтө көп. Акча жок, бергенге эч нерсе жок, садака кылганга эч нерсе жок болуп калса дагы, жолдо баратканда, унаа менен баратканда башка бирөөгө жол берсек, башка адамды өткөзсөк, светофордо турабызбы, тыгын жерде турабызбы, башка адамга жол берген болсок, кадимгидей эле сооп болот. Ошондуктан ушундай сооптордон кур калбайлы, урматтуу бир туугандар. Кимде ким ушундай соопко иштеп калам деген болсо, жолдо баратканда башка адамдарга жол берсин. Алла таалам баарыбызды ар дайым соопту алгандардан кылган болсун.